Акыркы убактарда кыргыз интернет баракчаларында чуу салган өз денесинен өзү ийне чыгарган Элиза аттуу кыз интернет булактарында өтө популярдуу болуп жаткан мезгили. Бүгүн биздин студияда ак халатчан дарыгерлер ката кетиреби, ката кетирсе кандай жоопкерчиликке тартылат деген теманы талкууга алууну туура көрүп отурабыз. Алгач ирет биздин түштүк жергебизден жөнөтүлгөн кабарчыларыбыздын материалына көңүл буруңуздар. Экранга. Араван районунун Томойун айыл өкмөтүнүн ынтымак айылынын тургуну Элиза Токтосун кызы 5 октябрь күнү Кызыл Кыя шаардык оорукананын хирургия бөлүмүнө сокур ичеги аныктамасы менен келип түшөт. Элизага операцияны хирург Эркин Миңбаев жасайт. Хирургдун айтымында операция ийгиликтүү аяктаган. Жараттын оорду айыккан соң 8 күнү Элиза Токтосун кызы үйүнө жакындарынын коштоосу менен чыгарылып кетет. Операциядан кийин Элизанын абалы жакшы болгон. 8 күндө жакшы так сакайып жакшы болуп чыгып кеткен. Ранасы послеоперационный рана зажила первичным натяжением деп коебуз. Сразу бүтүп кеткен да. Эгерде ал жерде бир ийне же башка бирдик болсо ал жара бүтмөк эмес. 7-чи же 8-чи күндөрү ал ириңдеп, мындай аш алып ириңдеп чыкмак да эмче. Элизанын ата-энеси Москвада соода кылат. Чоң энеси да ден соолугуна байланыштуу Москвада жүргөн. Акыркы күндөрдөгү Элизанын денесинен ийнелер чыгып жатат деп туугандарынын айтканынан чыдабай, окуяны дарыгерлер менен өзү териштирүү үчүн атайын Кыргызстанга келген. Айтылган сөздөр куру болбосун үчүн ийнени чыгаруу учурунда атайын видеого тартылган. Yok. Бұл мына жерде тұрады. Күчі мына. Азыр колго койну эми чыгарыш керек. Бул помой мени мыяка тартасыз. Мындан да бияка тартасыз. Бул мындайдан кирген окшойт. Мындайдан. Бияка кылып көрүп койгон. Чыдап тур. Совсем кетпекен. Бизинчи ишенбедик өзүбүздөн билечи. Ишенбедик. Анан биринчине чыккандан кийин жооп берип алып келгенден кийин бул жерде бир арадан эч канча күн өтпөдү да. Эч канча күн өтпөй эле жумашка ийне чыгып каптыр деди. Анан койсоң десем, деди. Кана десем, мындай ачып көрсөттү. Карасам ийненин башы кадимгидей чыгып турат. Анан шарт сотканын видеосун коштук дагы. Ошо менен пинцет менен сууруп алдык. Элиза 15 жашта. Элиза бүгүнкү Ойордо программасынын биринчи мейманы Элиза Токтосун кызы. Таза болуңуздар. Элиза саламатсызбы? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы болуп калдыңызбы? Келиңиз, апаңыздын жанынан орун алыңыз. Элиза 5 октябрда ооруканадан операция болуп турсуз. Канчасында чыктыңыз эле? 7 күн жаттым больницада. 5 күн жаттыңыз. 7 күн. 7 күн, бир жума. Бир жумадан кийин аман-эсен болуп үйгө чыктыңыз. Биринчи ийнени качан таап баштадыңар? Биринчи ийне ноябрда. Ноябрдын башыбы, аягыбы? Ортолорунда. Та ичим мүчтери кызарып ишип калган. Анан кечинде чыдабай агам менен эжем больницага алып барды. Дежурный врачтар бар экен эле. Ошол эле Кызыл Кыянын больницасына. Ооба, ошол эле. Анан алып барсак, алар айтты. Бул жерде бирдемке чабып калган үйүңдө бүргө жаары деди. Анан биз ага ишенбедик, мен чыдабадым ооруга. Анан мен ошол күнү алып калышып, үкөл азбаш сайды. Димитро сайып жаткызып, анан эртеси агам менен эжем келгенде айтты, УЗИге түшүрүп келе деп. УЗИге түшүрүп, анан результатты дежурный врачка бердик. Ошол күнү алып барган күнү врач караган, ошол врач карады аягына чейин. Алып бардык, анан ал көрүп функулез деп диагноз койгон. Анан ал жеримди бир ошол Батыр деген врач бир кабинетке алып кирип кескен. Кесип бул жеримди ириң бар экен деген. Ал жеринде ириңди алып тазалап перевязка кылып жаап койду. Анан так 2 күндөн кийин мен бир сутка уктабай чыктым. Эртең менен саат 5:30 ийне чыгып калыптыр. Капкара болупчу учу. Анан мен жанымда шеригим бар эле, өзүм сүрүп алдым ийнени. Экинчи жолу кесип атканда, ириңди тазалап атканда ийне колдонулду беле? Жок, колдонгон эмес. Анан ал мезгилде мен өзүм ийнени сүрүп алганмын да. Жанымдагы шеригим медсестрага чыгып айткан. Медсестра келип мага айткан, "Жутуп албадыңбы?" деди. Мен жуткан эмесмин дедим. Анан бул ийне кайдан келди деди. Мен кайдан билейин дедим. Ушул жерден чыкты дедим. Десем, анан медсестра жанында шериктер айтты, "Биз өз көзүбүз менен көрдүк, ушул жерден чыкты" деди. Анан ал медсестра
главврачка берди, жок, заведующийге бериптир. Заведующий входдо кирип сурады. Инени кайдан алдың деди. Инени ичимден алдым дедим. Десем анан кандайча ине ичиңден аласың? Сен буну бир жерден таап алып же жутуп алгансың деди. Жутуп алсам ашканамдан чыкмак эле дедим. Десем анан кийин ошентип чыгып кетип калды. Анан бир күн жаттым, эртеси жооп берди мага. Больницада 4 күн жаттым да. Баш аяк канча ийне чыкты? Баш аяк 19. 19 ийне. Ооба. Ушул күнгө 19 ийне чыкты. Акыркысын качан чыгардыңар? Акыркысын апрелде чыгардык. Апрелде акыркысын чыгардыңар. Ооба. Алмагүл апа, Элизанын чоң апасы болот, саламатсыздарбы? Элиза ушул жарым жыл бою эле кыйналып жүрүптүр да. Кыйналып жүрдү, приступ болуп калды. Бир ай жакшы жүрдү окшойт. Бир ай жакшы жүргөндөн кийин эле бул кускум келип атат дейт дагы, эңкейип эшикке чыгып кетет. Биз эми билбей жүрдүк да. Эшикке чыкканда Элиза 10 минут, 15 минут жок. Анан чыгайынчы десек эле эшикте ушундай эле өзүнө кетип катып жатат. Баягы сүйлөгөн балам көтөрүп келет. Как жыгач катары катык көтөрүп келет, ооздордо жилкей. Силер дарыгерге кайрылып аттыңар бу туру? Дарыгерге кайрылып аттык. Рентген тартылган эмес беле? Рентген дагы бар. Рентгенде жок. Ийне жок деген. Анан кийин Рентгенийнени көрсөтпөй атат? рентген акырында 3 ийнени көрсөттү. 3 ийне көрсөткөндө ол 4 ийне болуп чыкты. Бир эле рентгенге тарттыңар эле же башка рентген? Эки рентгенге ноокатка дагы тартканбыз. Ноокатка тартканда дагы бир врачка барып тартырганда 3 ийне деген, бүрсүгүн кегиле дегенде ол үйдө эле чыгып калган да үчөө тең. Үйдө эле анан ого ушундай ийне чыгып калды десек, ондо келбей эле койгула деди. Бирок Кызылкайдагы врачтар эми жакшы биздин иш эмес, бул биздин кесел эмес деп карабай койду да. Бирок анан кийин баягы 4 ийнени өздөрү операция жасап алып беришти. Алып беришип анан болду эми биз тазалап койдук. Рентгенге тарттык, ийне жок. Шуну менен дагы ийне чыгып келсеңер, силерди тен албайбыз биз деп. Ошентип айтты. Эркин Миңбаев деген. А силер кимди күнөөлүү деп эсептейсиңер? Ошодон кийин 2 ийне чыгып атпайбы? 4 ийнени чыгаргандан кийин дагы 2 ийне. Дагы 2 ийне тазалап чыгарып койгондон кийин буларды 2 жолу ошко айдайт. Баягыдай направление берет, психикалык больницага көрсөткөнгө, лунатик дейт, псих болгондо өзү сайып алган дейт, өзү билбей калган дейт, жутуп алган дейт. Вообще көп шылтоолорду айтты да. А ийне кайсы жерден чыгып атат? Бардыгы тең операция болгон жерден чыгып атат? Ийне мына операция болуп тигилген жери бар го. Ошол тешиктен эле мына шундай болуп эле учу чыгып калат да. Көйнөгүнө илинип калат дагы. Ох дейт. Эмне болду десе, илешип калыптыр дейт. Көрсөтчү десе көйнөгүн ачат да, ийнени көрсөтөт. Апарайлы десе коек жакшы кабыл албайт да бизди. Жо бул биринчи ийне чыкканда эжесин чакырат, биз экөөбүз барып, ошол күнү бизге жооп берип коет. Перевескасы бүттү элек. Силер маз алгыла дагы үйгө барып перевеска кыла бергиле дейт. Онда ийнени көрөйүнчү дедим мен. Десем Канат деген бала бар экен, ошол чөнтөгүнөн алды дагы, кагаз королгон ийнени мага берди. Мага бере бер, бизге керек болот деп алдым дагы. Ошол күнү жооп берди. Мен дагы ишенбей калдым дагы. Токтоп турчу деп палатага кирдим. 3 шериги бар экен. Элиза, сен эмнеге психиатрга жөнөтүп атышат? Эмне себептен лунатик деп атышат же ошондойуң бар беле мурун? Ийне жеп жибермейин. Өзүң ийне сайып коймоюң. Жок, мен переходный возраст, анан бул өзүн өзү сайып алган, мындай өзүн билбей калган мезгилде деп. Ооба. Ошондой мезгилде өзүн өзү сайып алган деп мени 2 жолу психиатрга жөнөткөн, жиндиканаларга, жиндиканасына. Мен ал жака алып барышты агамдар. Мен бирок ал жака кирген жокмун да. Кирбей сырттан кайтып келип, мен кирбейин дедим. Ага 2 врач коюп берген. Практикант врачтар болсо керек. Экөөнү коюп берип, алар айтты. Өзү Кызылкайдан сүйлөшкөнбүз, детский больницага барабыз депчи. Анан ал жака барып, биз детский больницада күтүп турсак, 2 врач айтты, психиатрга келгиле, биз психиатрда күтүп жатабыз деп. Анан психиатрга бардык, психиатрга барып, кыз алып келет ичкерге көрсөтөбүз өзү. Анан мен кирбей койдум. Эмнеге кирбей койдуңуз? Мен жин эмесмин да. Кимди күнөөлүү деп ойлойсуз ушул сиздин операция болгон жериңизден 19 ийне чыгышына? Эмне күнөөлүү? Ким күнөөлүү? Докторлор күнөөлүүбү сизди операция кылган? Обязательно докторлор күнөөлүү. Сиз ишенесиз, сиз билесиз. Ооба, андык ишенем. Мен дагы бунун шеригине кирдим. 3 шеригине киргенде ийнени чындап эле ичинен алдыбы десем, алдында бир шерик айтты. Мына көрүп атпайлыкпы? Чындап эле ийне биринчи ийне чыкканда ошо киндигин кескен да, тырмап алган, чагып алган дегенде кескенде чукур болуп турган жери эле. Ошо таң аткыча уктабадым деп айтты Элиза, барсак. Ошол жерден анан баа келин айтты,
чындап эле чыкты деп атабы же бир жерден алып алдыбы деп мен дагы сурадым. Сурасам көзүм менен көрдүм, жакшыраак карабайсыңар. Элиза, сени дарылап операция кылган Кызыл Кыя аймактык ооруканасынын директору бүгүн бизде мейманда. Абдрасул Ашырбаевич Жаныбеков. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер биздин студияга. Абдрасул Ашырбаевич, бул эмне болгон окуя? Эмне себептен сиздердин кардарларыңардын айылып кеткен кардарлардын ичинен кайра ийнелер чыгат? Бааны күнүңүздөр менен аттуу өрдөө программасынын катышчылары. Чындыгында өкүнүчтүү окуя болуп жатат. Жана Элиза айткандай 5 октябрда операция болгон, 8 күнөн кийин кеткен. Анан декабрдан баштап бизге кайрыла баштаган да. Ушул күнгө чейин 4 жолу кайрылган. Акыркысы 18 февралда биз операция жасаганбыз. Ошол операциядан 4 ийне алганбыз. Эң өкүнүчтүүсү операция болгондо оң жак капталынан кылат да, разрез. Жана биз акыр жолу операция кылганда бирөөсү киндиктин атрабынан, бирөөсү ооба ийне, бирөөсү табарсктын тушунан, экөөсү жанагы оң жак каптал операция болгон жеринен алган. Ал ийнелер өтүп кетиши мүмкүнбү кан тамырларына? Жок. Бул жерде как раз мен куру сөз болоюн деп 2018 февралда биздин врачтар алынган. Биз ошондой болушун билип, Оштун областной больницадан 2 врач чакырып, анан кийин булардын суранычы менен биздин сиздерге ишенбейбиз, биздин ФАПтын медсестрасы катышсын деген үчүн биз операцияга киргизгенде ошо 4 ийнени алганбыз да. А мореки 15 дана ийне, урматтуу көрүүчүлөр, булар ошо якобы операция жеринен алган ийнелер болуп чыгып атат. Биз мындай ийнелер менен иштебейбиз. Эгерде мүмкүн болсо мен урматтуу алып мындай ийнелерди алып келгенбиз. Бизге одноразовый болот, жиптер менен болот да. Астана болот жерде. Качырсыз болот, э? Азыркы күндө булар арыз менен кайрылышкан биздин шаардык прокуратурага. Ушул күндө иликтөө болуп жатат. Ушу 15 ийнени азыркы күндө комиссионный экспертиза болуп жатат. Жыйынтыгыны ушул күнгө чейин ал бүтө элек. Кудай буюрса жыйынтык бүтүп калган болсо, бул жыл окуяга чекит коюлат деген үмүттөмүн. А бул биз сүрөттөн көрүп аткан 15 ийненин бардыгы иликтөөдө азыр. Ооба, барысы. Мүмкүнбү дарыгер ийне эмес бир тампонду унутуп калышы мүмкүн, же башка бир пинцет унутуп калган учурлар жолугат эмеспи? Практикада болушу мүмкүн, но биздин учурда бул азыр Элиза кызыбызда 15 дана болуп атпайбы? Биз такыр биздин практикада иштебеген нерселер да булар. Ийне дешип атат. Фактически бул жерде Баягы ийне эмес. Баягы скрепкалар, канцелярский, швейный иголкалардын баягы учтары бар. Ар түрлөр да. Аны жанагы акыркы чекитти, жанагы комиссионный экспертиза болуп жатат биздин шаарда. Ошонун жыйынтыгынан кийин мен ойлоймун, бул иш чечилет го дагы. А операция жүрүп атканда кандай процесс менен жүрөт? Мен билишимче эл аралык процессте берип турган мейриман айым ар бирөөнү жазып санап кайра артып өткөрүп алыш керек. Ооба. Тампондорду. Ал жерде бир эле Миңбаев Эркен операция жасабайт, ага бир ассистент болот, бир операционный медсестра болот, бир врач наркоз. Мисалы калтырып калышы мүмкүн, бирди калтырсын, экини калтырсын. Анда дагы формаларын көрсөңүз, урматтуу алып барчы, биздин дагы жиптерде. А бул жерде сүрөттөгү Элизадан 15 ийнени такыр биз иштетпеген ийнелер да. Элиза, сиздин ичиңизде могул канцеляриялык товарлар эмне кылып жүрөт? Могул скрепка мисалы үчүн, же болбосо могул мыйрыйган мык сыяктуу булардын баары түшүп калышы мүмкүн операциянын убагында. 6,5 сантиметр чыккан да. Могул ийнелер менен сизди тигишиптир, айтымын. Дамира Басканова, сиздин колуңузду өткөрүп берейин дагы, сиз адис катары. Анан сиздин пикириңизди угалык. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Айта берейин. Негизи азыр Элизанын жана апасынын айтып отурганын уксак, бул негизи практикада такыр болбой турган, бул кишинин акылга сыйбай турган нерселер болуп атат да, мындайча айткандачы. Эми ошол эле учурда коллегамдын айтып атканын уксак, жана могу жерде карап отурганда бул ийнелер, бул жерде бул кыздын ичинен чыккан практикада такыр колдонулбаган ийнелер. Эгерде ошол колдонулбаган ийнелер болсо, булар кантип операциялык столго барып, еще бул кыздын ичине түшүп калды деген биринчи суроого, экинчи суроосу болот. Бул өзү жаш өспүрүм кыз болсо, муну атайын жазаганда дагы, атайын жазаган учурда дагы эмнеге жазады врач? Ошону атайын ушунча ийнени ичине салып койду, эмнеге деген экинчи суроо болуп атат. Үчүнчү суроо болсо, ушунча ийне менен бул кыз жанагы болгон кайдыгер мамиледен улам болушу. 2-3 ай кантип аман эсен жүрдү.
же температура болбой, же болбосо момундай ириң толбой ичине дегендейчи. Чыгып атты. Кайдыгерлик болушу мүмкүн. Бирок эгерде айтып атпаймынбы, бул колдонулбаган ийнелерди кантип ичине түштү Элизанын? Бул чоң суроо да, маселе. Эми албетте а дейбиз, бу дейбиз, мунун баарын сөзсүз түрдө мынакей правоохранительный органдар жана следствие болот деп атпайбы? Ошонун негизинде соттук экспертиза дайындалыш керек. Ошол соттук экспертиза мунун баарын аныкка чыгарыш керек да, чын эле болгонбу же болбогонбу депчи. Эми албетте бул бир случай болушу мүмкүн деп жана врач айтып атпайбы? Адам болгондон кийин врачтар дагы катачылык кетириши мүмкүн. Мындай теорияны алып көрсөкчү. Бирок практикада мен таң калып атам да, ушинтип канча ушунча ийнени ичине салып койгон. Эмне себептен? Мотив жок да мында. Салган учурда дагычы. Ошон үчүн ишенебизби, ишенбейбизби, бул күнөм саноону мындайча айтканда жараткан маселе болуп атат. Ошон үчүн эми жанагындай айткандай милиция, прокуратура, кимиси ушул ишти алып барып атат. Булар ошондой бир чечим чыгармайынча муну айтуу өтө кыйын. Хирург операция кылаарда соо алды эле кирди беле? Эми бул кыз билбейт да, наркоздо болуп жатса. Наркоз менен болгон да. Бирок Кандай да болушу ыктымал да, хирургдар өзү коркконунан же болбосо жеңилирээк өтсүн деп алкоголдук ичимдиктерди да колдонуп алышы мүмкүн да. Жок, андай эмес. Практикада жок. Жанагы Дамировсканын бир кошумча келди мүмкүн болсо. Жанагы биз 18-февралда Оштун врачтары менен операция жасаганда оң жак капталында экөөбүз болуп атпайбы? Бирөөсү баягы киндиктин үстүнөн, бирөөсү товарсынын үстүнөн. Ал теринин астында жанагы май клетчаткасынын арасында табылып да жанагы кийинки 4 ийне. Бул жактан биз операция жасаганда октябрда оң жак капталына жасап атпайбы? Кантип бул жакка өтүп калды? Эркин дагы бир маселеде. Оң жагына кантип келиши мүмкүн? Жутуп алганда келип калышы мүмкүн, башкадан? Жок, андай эмес. Мүмкүн эмес. Эркинен бир маселени айтып коеюн дагы. Жана мен 3 суроо койбодумбу бул эмеде. Дагы бир суроо ошондой да. Эгерде бул кыз өзү жутуп алды десе, врачтар айтып аткандай, же болбосо өзү киргизди десе, албетте бул кыздын кандай кызыкчылыгы бар, өзүнө өзү ушундай бир оорулуу нерселер жасаган. Туура эмес, коркунучтуу нерселер жасаганга. Бул маселеде ошон үчүн мен ойлойм баардык нерсени бир салмактоо менен караш керек. Мен оюм боюнча бул кыз жакшынакай эле эс оюнда бар кыз, апасы мынакей жакшынакай жанында отурат. Эми бул ийне эмес, жанагындай килтеген ийнелерди эмес, ичке эмес. Колго кичинекей тикене кирсе, адам зейни кейит да, туура, ооруйт да. Кантип кирди ошол жерге? Эмне себептен болду? Бул өтө мындай бир кызыктуу окуя болуп атат да. Алмагүл апа, бирок могул интернетке таркап кеткен видеодон көрүп атпайлыкпы биз? Силер ийнени үйдөн жаңылбасам тырмак чукугуч менен алып чыгып атасыңар, пинцет менен. Пинцет болгондо дагы жана тырмак боёгон лактар менен кызыл болуп калганбы? Же силердин денеңерден чыккан Жок, биздин коңшубуз бар, медик. Ошону алып келип, ошону коңшулар бардыгыбыз отуруп, коңшулар бардыгы кирип отуруп, ошо медик. Ошондой деп ойлойсузбу? Коңшу медиктерге ишенип эле үйдөн алып чыга бергенде. Эгер ошол учурда инфекция кирип кетсечи, ошол учурда денеге доо кетсечи, эмне кылат деңиз? Ол медик спирттер бар жогун жайына өзү алып атты да, биз аны врачка алып барсак, мындай жылуу мамиле жок да. Кабыл алган албайт да. Кайсы врач? Жок, мен жаткан мезгилде дагы врачтар мага копол мамиле кылып аткан да. Кызыл кыядан. Ооба, кызыл кыяда. Макул эмесмин. Себеп дегенде биз душманыбыз келсе, жаман көргөн адамыбыз келсе да колдон келгенче жардам беребиз да. Жана копол дегенге мен кошула алайм. Анан кийин жанагы дагы эки ооз сөз. Жана экинчи операция кылганда биз контрольный рентген жасаганбыз. Ошондо 4 ийне алган. Операциядан кийин кайрадан контрольный рентген жасап, ийнелер жок деп бир экземплярны, бир пленканы биз өзү калганбыз, бирөөсүн буларга беребиз. Мана жок деп. Азыр бул жерде айтып атпайбы, дагы 2 ийне чыкты деп. Ал акылга сыйбагандык нерсе. Чейин дагы 2 жолу, ноокаттан бир жолу рентген тартып. Ооба, ошону мен акылым жетпейт. Аны кантип түшүндүрүшүн мен өзүм да билбейм. Себеп дегенде биз баягы 4 ийнени алгандан кийин баягы швейный иголка болуп атпайбы? Алгандан кийин колуна көргөзүп, рентгендин бирөөсүн бергенбиз. Мына таптаза, эчтеке жок деп. Азбай айтылып, кайрадан дагы 2 ийне чыгып берет. Биз бүгүн эксперттик топко байланышка чыктык, ийнелердин кайсы жерден келип чыгышы боюнча. Билбейм, же балким экспертизанын жумушу көп болуп аткандыгынанбы, же чын эле жумушка кайдыгер болуп атканданбы, бирок бүгүн 10 май 16:00го экспертизанын жыйынтыктары даяр эмес болчу.
Андыктан биз эксперттик топ дагы кандай жыйынтык чыгаарын күтөлүп, бирок дагы бир маселе бар да, аны да моюнга алышыбыз керек. Тилекке каршы чөнтөгүңдө акчаң жок болсо, бирөөнү ыраазы кылып койбосоң, дарыгер эле эмес, мугалимди дагы, каалаган кызматкериңди бир аз ыраазы кылбасаң, анда иш дагы жүрбөчү да. Урматтуу Албарчы, мен сизге макул эмесмин. Андай маселе болуш керек эмес. Себеп дегенде, мына акылга сыйбаган нерсе да. Биз айтабыз, эгерде жакшы болуп кеткен экен, эгерде өзүнүн оорулуу инициативасы менен рахматтык кылмыса, ырашык кылса, ал башка сөз. Жана сиз айткандай, мындай үмүттөтүү. Ооба, колду карап турган ал биздин кесипке дал келген нерсе. Саматбек Шакеевич Тойматов, саламатсыздарбы? Медициналык жардам көрсөтүү жана дары дармек башкармалыгынын башчысы. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Ушул окуяны угуп атасыз, сиздин пикириңиз? Биз бул окуяны жакындан териштирип, комиссия түзүп, ушун барган жектеги жанагы катышкан врачтар менен толук алар менен да беседа кылып биздин комиссия иштеди. Чынында эле операция жагынан, бул жүргүзүлгөн операция жагынан эч кандай эмне жок, кынтыксыз өткөрүлгөн. Орточо баягы оорулардын дарылануу курсу сакталган, 7-8 суткада чыгып, ал эми мына табылган ийнелер боюнча да, мына рентген деген ал кичинекей, кичине темир болсо дагы көрсөтөт. Ал рентгенден аны алдап коюшка мүмкүн эмес. Себеби ал тартылган. Ошон үчүн жанагы 4 чыккан булар врачтар алган рентгенден сүрөттөрүндө көрсөтүлгөн. Ал эми кийинки чыккан 15 да, 15 ийненин эмнеси жок. Булар биз ойлойбуз, бул кийин болгон. Кантип болгон? Эми аны биз бул жактан азыр 2 экспертиза өткөрүшүбүз керек. Элиза, эмне кыласыңарбы, каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы? Себеби мына 2 тарап болуп атат, ошолордун баягы чекит коюшубуз керек. Бирөөсү сот медициналык экспертиза өтөт, экинчи сот психиатриялык экспертиза өтүш керек. Ушул 2 экспертиза анан кийин жыйынтык чыгарыш керек. Антпесек биз могу болуп аткан сөздөргө чекит кое албайбыз. Себеби дагы айтам, бул өспүрүмдөрдө моркиндей аутоагрессия деп коет, өзүнө өзү кичине көңүл бурдуруш үчүн же протез болуп калат да, жана внутренний протез болуп калат. Үйдөгүлөр менен баягы бири-бири менен карама каршылык келип, ошондо өспүрүмдөрдө мындай кубулуш, мындай случай болуп келет. Кээ бирлери мен өзүмдүн практикамда эмнени уручканы жутуп жүрген убакыт болгон. Мына өспүрүмдөрбү же? Өспүрүмдөрдүн ичинде көбүрөөк болот. Бул себеби алардын баягы айтып атпаймынбы, аутоагрессия анан внутренний протез деген болот да. Ушундай 2 мына психиатр, бизде психологдор аны айтып жүрүшөт. Ошон үчүн кээ бирлери топчу жутат. Даже мына стакандын сыныгын жутуп жүрген случайлар болот. Бирок булар переходящий возраст өткөндөн кийин акырындан булар жок болуп өзүнө келип калат. Ошон үчүн мен айтып атам, мен алыстамын, өзүң киргизди дегенче. Ошон үчүн биз айтат элек, эксперттер менен биз отуруп туруп буну талкуулап, анан кийин бир жыйынтык койбосок, могу сөз боло берет. Самат Шакеевич, бирок өспүрүмдөрдүн жутуп алган учурлары болот экен, айнек чеген учурлары болот экен, дарыгерлердин кандайдыр бир инструменттерди же тампондорду же ийнени калтырып койгон учурлар болобу? Болот. Тажрыйбаңыз чоң. Мен айтып атам, Кыргызстанда канча операция? Кыргызстанда бир жылда 180 миңден ашык операция болот. 180 миң операция болот. Ошондо мына азыркы кезде биз мына 2013-2015 жылдарда канча жолу ушу врачтар өзүнүн кетирилген кемчиликтери жөнүндө деп мына бизге баягы айтканда оорулар кайрылып, мына 2013 жылы биз 70 случай каралып турду, ушу врачтардын кетирилген кемчилдиги боюнча. Ал эми 2015 жылы болсо 50 случай. Ошолордун арасынан эң резонанстуу турган бирөөсүн айтып бересизби? Кандай жоопкерчиликке тартылды анан дарыгер? Эң резонанстуу мен жоопкерчиликке тартылды деп айта албайм. Себеби мондайда биз министерствого келген баягы кайрылуулардын бардыгына объективдүү, ачык комиссиялык жол менен карап бергенге жумуштан кеткен, эркинен ажыратылган учурлар болду беле? Нет, менин иштеп жүргөн 12 жыл болду, Минздравда иштеп жүргөндө. Ооба, врачтарды сотко чейин барып, өзүнүн укуктарынан ажыраткан болгон. Ал 2002-2004 жылдары болгон, биринчи ооруканада болгон.
кант территориялык больницасында болгон. Биз врачтарды айтканбыз да, врачтардан кеткен кемчилик бар деп. Ушул жерде азыр эми могу жактан мен азыр врачтар ушул жерде Элизанын дене этинин түбүнө ушунча эмнени ийнени тыштап кетти дегенден такыр алысмын. Айтып атпаймынбы мен? 9 март күнү Бишкек шаарынан кантка кетип бараткан Азамат Жумадыловду шылуундар кармап токмок калышкан. Таксист жардам берип калууга аракет кылган, бирок убакыт жетишпей калып, эртеси больницага келгенден 4-чү оорукана, Кант шаарынын ооруканасы улам башка ооруканаларга жиберилгенден улам Азамат тилекке каршы андан 1 ай өтпөй көз жумду. Азаматтын кайненеси Рая Кенжегараева бүгүн биздин студиябыздын мейманы. Саламатсыздарбы? Рая эже, эми оор жоготуу болуптур. Терең кайгыруу менен кабыл алдык сиздин жоготууңузду. Мүмкүн болсо кыска бирок хронологиясын тизип айтып берсеңиздер. 9 марттагы уулуңуз жумуштан чыккандан баштап. Мен күйөө балам Жумадылов Азамат 9 мартта саат 9:10 чамасында Бишкектен 305 маршруткага түшүп, Кантка барып, ал Дмитриевка дачасында жашачу. Анан аяка маршрутка жүрбөй калгандыктан такси менен кетчү. Анан Канттан түшүп эле таксини көздөй баратканда артынан башка чаап, белгисиз бир адамдар. Анан 2 жолу чапкандан жыгылып, ошо бойдон тепкилеп, анан кыйкырып өкүрүп атканда таксистер чуркап келатканда тигилер качып кетиштир. Ошо менен бир таксист аны таанып үйүнө жеткирип коет. Эртеси Канттын ооруканасына алып барат кызым. Кичинекей 9 айлык кызы менен. Аяк алып барса рентгенге тартып, колуң сынбаптыр, обезболивающий сайып үйүңө жата бер деп коет. Кант райондук ооруканасы. Канттын райондук ооруканасы. Ал жерден алар 4-чү ооруканага, шаардык ооруканага алып келет. Алып келгенде аяка барганда 10-унда алып барганда Исаков деген врач, хирург эметип рентгенге тартып, колуң сыныптыр деп 1000 сом алып, ошо менен тиги саны деген гематома болуп, оң тарабынын баары көк ала болуп турса, бул колум, буттарым ооруп атат десе, ошо гематомасын басып көрсө, тиги Азамат бакырыптыр. Анан деген эчтеке болбойт, эгерде колуң деген сыныптыр, бирок деген операциясы эле өттү, гипстеп койдук, үйүңө барып жата бергиниң, обезболивающий сайып беришет дагы, толтура уколдорду жазып берет, 6000 сомго. Ушуларды алып алып, үйүңө барып укол алып жата бер дейт. Анан өзү де кызым деген мага да айткан жок, эч кимге айтпастан, ошо менен алар деген жаштык кылып кетип калышты да. Эгерде ошол маалда деген врачтар кайдыгерлик кылбай деген болуптур, жат гематомасын ошактан эле айыктырышып, мисалы үчүн укол алабы же операция кылабы, эметип койсо тиги калма, анан кетип калат. Анан күйөө балаңыз ошол үйдөн үзүлдүбү? Жок, үзүлгөн жок. Анан үйүнө кетет. Үйүнө кеткенде баягы дагы кичүү кызым бар, медикине биякта отурат. Ал барып калат күйөөсү менен. Анан деген үйүнө алып барып, анан деген баягы айткан уколдорун алып, анан 1-2 уколун сайып берип кетет. Ошо менен 13-үнө чейин жата берет. 12-синде Канттан милициялар барат. Барып деген эме жастып, анан Ишыгылт деген сен тааныгандарың барбы, анан сени көрдүң беле, анан сабап кеттиби, анан эмне болду, сен тааныйсыңбы десе, мен көргөн жокмун, тааныган жокмун десе деген, сен анда эмесе деген өзүң билөрү ошолорго жамандык кылгансың да, ошон үчүн сени сабап кеткен, давай отказной жаз деп жаздырып кетишет. Ошо менен 13 күнү мен 12 күнү кечинде уктум, звонить этсем ооруп атат деди, алып келбейсиң больницага десем, алып келишти. Алып келишип, кайра эле баягы 4-чүгө алып барышат. Алып барса, ал жерде деген тиги уже эме кылып, жанагы снимкаларыңды алып кел деп кайра үйүнө жиберет, Дмитриевкага. 4 саат гематома менен ошо капкара болуп кеткен жерин көрүп туруп, эчтеке чара колдонбой, баягы бир медсестра 5 маал обезболивающий саят. Кызым деген кенедей баласы менен тиги берки кызым болушуп, үйүнө кетишет, снимкаларын алып келгени. 4 сааттын ичинде тиги күйөө балам деген тил ооздон калып жатып калыптыр. Медсестра келип эле обезболивающий сайып бериптир, бир да врач кирбептир, көрбөптүр. Ошо обезболивающийден башка дары башка эчтеке сайбаптыр. Ошо палатада жаңгыз суу сурап барса деген, үнү чыкпай калыптыр, суу сураптыр.
Анан суу берип эле баягы дагы балам угуп баарден келишип ызы чуу кылгандан кийин анан тиги Мамакеевде отурдуңар да бирок аягында. Ошо жердегилер деген жибербейт, анан деген баягы 4-дүгүлөр деген тиги баягынын капкара болуп кеткенин көрүшүп эле анан деген жата берет. Жаткандан кийин анан кызым келгенден кийин 4 сааттан кийин анан деген баягы ызы чуу кылып карабайсыздарбы тигүү дегенде бир да врач кирбептир. Медсестра эле 5 жолу Эмне диагноз экен аягында? газовый гангрена болду да. Газовый гангрена. Гангрена болуп кетти. Анан ошо менен ал жерден деген реанимациясына киргизип кетишет. Анан мисалы үчүн любой больницада деген неотложка деген бар да. Анан деген бул врачтардын деген кайдыгерлиги, булар деген окууну бүтүп атканда Гиппократтын антын беришет. Анан бул кандай эми, мисалы үчүн булар жаш болду. Канчасында көз жумду азамат? 23 мартта көз жумду Мамакеевде. 2 күн кыйнал, 2 жума кыйналып анан көз жумду. Ооба, анан деген ошо менен ал жерден өздөрү эле Мамакеевдикине жиберип коюптур да скорый менен. Райжа, бүгүн сиздин маселеңиздин жүрүшүн билиш үчүн Ички иштер министрлигинин өкүлдөрүн чакырганбыз студияга. Саламатсыздарбы? Кириңиздер. Бул окуя боюнча мен түшүндүрүү кетет элем. Милиция тараптан кылган иш аракеттер боюнча маалымат бизге сиз айткандай эле түшүп туруп, кылмыш каттоо китебине катталган, ыкчам тергөө тобу барып туруп материалдарды чогулткан учурда арыз менен өзү азамат кайрыла албай, анын колу байланган экен, кокустап калганбы, медициналык справкалар жок экен, бирок келинчеги бар экен жанында, келинчеги анан арыз менен кайрылып, ал жерде түшүнүктөрүн дагы азаматтын сөзүнөн түшүнүктөрү баарын бизге жазып берген. Азыр эмне болот тиликтөө? Бул боюнча биз соттук медициналык экспертизаны дайындаганбыз. Бирок тилекке каршы азамат өз убагында барган эмес экспертизага, ошол себеп менен жыйынтыгы чыккан жок. Бирок алма-алда басып жүргөн болчу азамат, алын эртеси ал кайрылып аткан медицина мекемелерине. Анан уже больницага түшкөндө, 4-чү уже больницага, ал жерде уже Ленинский РОВД тарабынан кызматкерлер текшерүүнү жүргүзүп, алар дагы экспертизаны дайындаган, бирок ал экспертизага да өткөн эмес экен. Кийин уже көз жумгандан кийин экспертиза уже берилип туруп, бүгүнкү күндө жыйынтыгы чыга элек бүгүнкү күнгө чейин. Ошол себептер менен. Райжа, 4-чү шаардык бейтапкананы сотко бердиңиздерби? Сотко кайрылдыңыздарбы ушул? Мен ошо күбө баламды Мамакеевге которгондон кийин 13-үндө 14-үндө 2 жолу операция болду. Операция болгондон кийин сразу эле могу департаментке келип кайрылгам, арыздангам. Ушинтип 4-дүгүлөр ушундай кайдыгерлик мамиле кылгандыгы үчүн ушундай газовый гангрена болуп кетип, үйүндө жата берип. Анан ушундай десем, аларга 14-үндө кайрылгам. Андан кийин келсем деген тиги карап атабыз, анан объяснение алдык деп койгон, Жээналиев менен Исаковтан. Андан кийин келсем деген, ал эми өлүп калган турбайбы, тиги моргтун заключениясын күтүп атабыз дейт. Мен айттым, өлгөнгө чейин кайрылгам мен силерге. Десем, экөөнөн объяснение алдым дейт, кайра туруп деген главврач менен зам главврач келип кеткен дейт. Ал оор экен, анан оор атыптыр деди деп. Кайрылгам аяка. Самат Шакевич. Иә. Так, бул бизге келген информация боюнча мына биз 16 апрелде алдык. Бизге келген мурда бул эже чын деле Бишкек шаардык департаментине кайрылган экен. Ал жерден комиссия түзүлүп, ал комиссиянын жыйынтыктары боюнча биз министрлик канаттандырыларлык иш жасалбагандыктан биз кайта азыр комиссия түзүп, азыр чоң комиссия иштеп атат бунун үстүнөнчү. Мен айтат элем, мына бир 10 күн 2 жумага жакындап калды. Азыр ошо келери менен биз алып иштеп атабыз. Жыйынтыктарын жакында бардыгы дайын болот. Анан экинчи сот медициналык экспертизанын да жыйынтыгы мына 1,5 айга алыптыр. Алар баягы вскрытие жасаган турбайбы? Ал жактан диагноздорун предварительно билебиз эми, алдын ала. Бирок азыр эми алардын да жыйынтыгын күтүп атабыз. Себеби убакыт керек сот медициналык экспертизанын жыйынтыгы толук чыгышка. Райжеп, биздин каналга кат менен кайрылган экенсиз. Тилекке каршы уулуңузду эми кайра жаратуу мүмкүн эмес. Бирок калыстык үчүн түз эфирден мына жалпы коомдук каналдын Ой-Ордо программасынын жамааттын атынан ушул маселе иликтенип бүткөнгө чейин биз көзөмөл алдында алып жүрөбүз деген сөз беребиз сизге. Керек болсо дагы сиз менен өзүнчө эфир өткөрүүгө даярбыз. Эми тилекке каршы ушинтип бүгүнкү бизге берилген убакыт да өзүнүн соңуна келип жетти. Бүгүнкү болгон маселелерден жалгыз 2 жыйынтыкка келип отурабыз.
медицина кызматкерлери дагы өзүнүн жумушуна кайдыгер карабастан ар бир келген кардарга акчасы барбы жокпу, улуубу кичүүбү, кандай жашта экенине карабастан жакшы жардам көрсөтсө, анда биздин өмүрүбүз дагы аманчылыкта калат экен. Бул биринчиден. Экинчиден, Элиза, сизге улуу агаңыз катары кайрылайын. Эгер ушул окуя акыйкаттык менен чечилсин десеңиз, анда эч качпастан кааласаңыз Бишкек шаарына келип, 2 экспертизанын катары менен өтүңүз. Сиздин ишиңизди дагы иликтөөнүн үстүнө алалык. Ушул менен Ой Ой программасы өзүнүн соңуна жетти. Көрүшкөнчө.